Кургагучук жугуштуу микроб. Микроб сырткы чөйрөдө жана төмөнкү температурага өтө чыдамдуу болуп, айрыкча нымдуулукта жашап келет. 60 градусу 30 мүнөт ысытканда же болбосо 5 мүнөт кайнатканда өлөт. Ага кислоталар шелештерде таасир этпейт. Мына ушундай жугуштуу оору менен жабыркап келе жаткан каарманыбыз 1,5 айдан бери ооруканада дарыланып жатат. Алгач бул илдет тууралуу маалыматы жок болгондуктан 2 ай бою ооруга моюн сунбай жүрө берген. Улам оорунун белгилери көбөйүп, алсырай баштаганда дарыгерлерге кайрылууга аргасыз болгон. Алым куруп эле ишке алым куруп жөтөл пайда болот экен. Эртең менен турганыңда өзүңө келип каласың. Кечкурун келгенде кайтара иш кылып коесуң. Анан мына жердеги эттер, колдордогу эттер кетип эле өзүнчө кургактык пайда болот экен да. Чындыгында кургагучук оорусу узак убакытка чейин жөтөлтүү менен кадимки сасык, тумоо сыяктуу башталат. Түнкүсүн тердеп денеси ысыйт, алы кетип тамакка болгон табити начарлайт. Көкүрөк көөдөнү ооруп, кан аралаш какырык чыгат. Өнүккөн өлкөлөрдө бул илдетти алгачкы стадиясын табууга мүмкүнчүлүк өтө чоң. Ал эми биздин өлкөбүздө бул оорунун изилдөө ыкмалары төмөнкү жылдар аркылуу ишке ашып келет. Изилдөө жолдору бул лабораториялык жана инструменталдык бөлүнөт. Лабораториялыкта оорулар какырыктан 3 жолу какыргананы тапшырат. Неге дегенде туберкулез жугуштуу оору. Ошон үчүн толук табыш үчүн биз оорулардан какырыктан 3 жолу алабыз. Анан инструменталдык биз рентген, көкүрөк көмөгүнүн рентген сүрөтүн чыгарабыз и флюорография деп коет. Көкүрөк көмөгүнүн пленкага флюорография сүрөткө чыгарылат. Кургагучук жугуштуу оору деп аталып, көбүнчө адамдарга коркунуч жаратат. Анткени анын жугуу жолдору да көп. Мисалы аба аркылуу, оорулуунун чүчкүрүгү, шилекейи, какырыгы аркылуу тамак-аш, тиречилик буюмдарынан да жугат. Ошондой эле кургагучук менен ооруган жаныбарларды карап багууда, этин жеп сүтүн ичкенде жугузуп алуу коркунучу бар. Эгер оору таякчасы адам организмине түшсө, ал анда өөрчүп олтуруп башка органдарга да таасирин тийгизет. Кургагучук менен негизи эле бул өпкө органы жабыркайт, анан жана башка органдар жабыркайт. Ичегилер, сөөк, мээ жана башка органдар жабыркайт. Тароо жолдору деп коет. Бул тароо жолдору кан аркылуу, лимфа бези аркылуу, дем алуу жолдору аркылуу тарайт. Ошондуктан башка органдар да жабыркайт кургагучук оорусу менен. Кургагучук менен ооруган бейтаптардын арасында бул эже да бар. Ал көптөн бери бул илдет менен күрөшүп келет. Айтымында атайын белгиленген убакта ооруканага келип жатып, дарыланып турууга милдеттүү. Дарыгердин көзөмөлүндө жүргөн бейтап толугу менен айыгып кетерине ишенет. Грипп башталганда ошо өзүн сактап, өзүн этият кылып, грипптен жакшы өзүн сактап алса, бул оору келбейт деп ойлойм мен. Эгерде биз грипп болуп атабыз да, өтүп кетет да деп коюп жүрө берсек, акырындык менен барып туруп эле ушул ооруга алып келип коет экен. Чөтөлөт экенбиз, анан көрүнгөн жерге харакет жүрө берет экенбиз. Ошентип анан үйдөлөргө да жуктуруп алабыз. Кургагучукка кабылган адам сакайбайт деген маалымат чындыкка коошпойт. Анткени адистер бул дарт менен жабыркагандардын далайы айыгып кеткен деген маалыматты айтышат. Бул үчүн болгону дарыгердин көзөмөлүнөн чыкпай, дары-дармегин өз убагында колдонуу жана жакшы тамактанып, өзүн кароо шарт. Коркунучтуу дегенге бул туура эмес. Неге дегенде бул инфекция, жөнөкөй инфекция болгондуктан бул оору айыгат. Но биз ошол табылган ооруларды основной открытый деп атабыз. Бул жугуштуу түрүн, кургагучтуктун биз ооруканада дарылап айыктырабыз. Демек, учурдун көйгөйүнө айланып бара жаткан илдет менен күрөшүүгө караганда анын алдын алуу жеңил. Андыктан таза аба, спорт менен машыгуу жана туура тамактануу аркылуу оорудан алыс бололу. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Можиев, Ару таң көрсөтүүсү.